Саламатсыңарбы балдар? Бүгүнкү сабагыбызды баштайбыз. Анда эмесе дептериңерди, китебиңерди ручкаңарда кылып, сабакка даярданабыз. Биздин бүгүнкү өтө турган темабыз сүйлөмдөгү сөздөрдүн орун тартиби. Китебиңерде 132 бетте турат. Сүйлөмдөгү сөздөрдүн орун тартиби боюнча маалымат алышат, көнүгүү иштерде сүйлөмдөн таап алышат жана өз алдынча иштешет. Сүйлөмдөгү сөздөрдүн орун тартиби алардын синтаксистик кызматына ылайык аныкталат. Ээ менен баяндооштун орду, аныктоош жана аныкталыштын орду, толуктоош жана анын башкаруучу сөздүн орду, бышыктоош жана аны башкаруучу сөздүн орду, сүйлөмдө ээ мурда, баяндооч андан кийин келип, түз орун тартиби боюнча орун алат. 132 беттеги китебиңердин мисалдарына көңүлүңөрдү бурсаңар болот. Сүйлөм мүчөлөрүнүн ушундай тартипте орун алышы сөздөрдүн түз орун тартиби деп аталат. Бирок бул дайым эле сакталбайт. Сүйлөмдүн маанисине, стилдик максатына жараша сөздөрдүн орун тартиби өзгөрөт. Сөздөрдүн түз орун тартиби өзгөртүлүп, колдонулушу алардын терс орун тартиби деп аталат. Ал эми ушул теманы толук түшүнүш үчүн биз 265 көнүгүүнү карайбыз. Мында сүйлөмдөгү сөздөрдүн орун тартибин салыштырабыз. Андан эмесе биринчи сүйлөм ай сүттөй жарык. Бул жерде сүйлөмдүн ээси ай, баяндоочу жарык, ал эми аныктоочу сүттөй. Бул жерде ай жарык экөө үчүнчү жакта. Бул жерде сүйлөмдөгү сөздөрдүн орун тартиби аныктооч аныкталыштан мурда келип жайгашып турат. Кийинки сүйлөмдөрдө өзүңөр көз жүгүртүп карайсыңар. Анда эмесе 266 көнүгүүнү карайбыз. Китебиңердин 133 бетинде биринчи сүйлөм Каныбектин ою акыры иш жүзүнө ашты. Ою иш жүзүндө Каныбектин ашты акыры. Бул жерде биз кайсынысында ой түшүнүктүү болуп тургандыгын биз байкашыбыз керек. Мына биринчисинде Канатбектин ою акыры иш жүзүнө ашты деген бул ой туура берилген, түшүнүктүү. Ал эми 267 көнүгүүдө биз берилген сөздөрдүн стилдик максатына жараша сөздөрдүн орун тартибин өзгөртүп туура кылып жазабыз. Кийинки сүйлөмдөрдү да мына ушундай тартипте өзгөртүп дептер жазабыз. Анда эмесе балдар биз 268 көнүгүүнү карайбыз. 134 бетте төмөнкү сөздөрдү иретке келтирип жазабыз. Бадминтон теннис оюнуна окшош. Мына ушундай тартипте кылып, калган сүйлөмдөрдү дагы биз толтуруп жазып чыгабыз. Эми балдар биздин бул жерде көнүгүүдө сүйлөмдөрдү толуктап жазгандан кийин биз текстти улантып жазып, ага бир өзүбүзгө жаккан текстке ылайыктуу тема коюп текстти бүтүрөбүз. Ошо менен бүгүнкү биздин сабагыбыз жыйынтыкталды. Саламатта калгыла.